Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн адаттагыдай эле жалпыңыздардын чериңиздерди жазып, ырдан ырахат тартуулайлы деп турабыз. Ал эми бүгүн студиябызда дагы өзгөчө кадырлуу коногубуз бар, алдыда тааныштырабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Өзүңүздөр билгендей эле чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө пиала чайы өзгөчө атмосфера түзүп берет. Пиала чайы бул сиздин даам артыкчылыктарыңыздарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Мына бүгүнкү студиябызда дагы келген коногубуз менен ушул ысык чайдан ичип маектешебиз. Ал эми биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы студияга кийим келип калды деп аябай күтүп калган чагы, анда мен тааныштыра кетсем, бул агабызды кимдер гана тааныбайт, өзүнүн өзгөчө таланты, өзгөчө өнөрү менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун тапкан десем дагы болот. Ал эми биздин бүгүнкү берүүбүздүн коногу обончу, ырчы Өсөр Козуев агабыз студиябызда. Кош келипсиз, агай. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Силер дагы истеп, чакырып, ушу алдын ала ошого келип калдык. Студиядан учурашып. Силерге рахмат. Келиңиз, жалпы кыргыз элибизде сизди күтүп калды окшойт, амандашып кетиңиз. Ошо урматтуу кадырлуу кыргыз элим, ошо сиздерге ушундай жакшынакай заманыбыз, Кудай буйруса элибиз оңолуп дегендей жашообуз оңолуп келатат. Ынтымак болсо баары жакшы болот. Ошон үчүн ушул бүгүн дагы мына түз ченден ашып баратат. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, тынччылык, бакубатчылык каалайм. Анан дайым ошо ток болсо кыр болот дейт таң үстүнө. Ошо биз дагы ошо чакыруу менен келип калдык. Ошо ырдап берели, көңүлүңүздөрдү көтөрөлү деп. Биз дагы кубанычтабыз, агай, ушундай куттуу студиябызда сиз менен жүз көрүшүп жатканыбызга. Агай, келиңиз, чыгармачылыктан баштайлы. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Чыгармачылыкта бизде эми Кудай ушундай касиет бергенден кийин чыгармачылыкта дайым өнүгүү өсүү болуп туруш керек. Кудайга шүгүр, чыгармачылыкта мен дагы ушу балдар жөнүндө ырларды жазып, анан кийин мен көп авторлор менен иштешем. Азыр кыргыз элинде ушу көптөгөн жакшынакай акындар чыгып келатат. Эл арасында мындай көрүнмөгөн акындар бар, ошолор менен иштешип дегендей оон жаратып, Кудай буйруса баягы азыр эми ушундай заман болуп атат. Баардыгы баягы WhatsApp бар, кенен социалдык тармактар өнүгүп кеткен. Ошондой WhatsApp'тар менен башка Facebook'тар менен иштешип, чыгармачылык өркүндөп, жаңырларды жазып атабыз, Кудайга шүгүр. Азыр ушу элибиз тынччылык болсо, ушу ырлар жарыла бермекчи дейм. Оон дагы жаратып жатам деп айтып калдыңыз. Деги эле мына сахнада жүргөнүңүзгө аябай эле көп жыл болду. Канча оонуңуз бар куржунуңузда? Сынап көрдүңүз беле? Мен дагы мына оюм боюнча азыр 200-300 оонум бар. Эми баягы точно мынанча деп санабай, кээде баягы оондорду санасаң унутуп да каласың. Анан менин мурдакы жаш кездеги оондорум да бар. Ал учурда ырдап калыш эле мен ойлоп атам, ошол өзүмдүн кийинки оондорумду аралаштырып ошол оондорду дагы ырдай жүрсөм депчи. Себеби дегенде кээде мен теледе иштеп калып, чыгармачылыкка толук мындай кирише албай, анан баягы гастролдо тиги биякта чыгармачылык адамдар менен катташып күнүгө чогулуп туруп жүрүшпөйбү. А менде ошо жумуш болду, анан өзүмчө жеке чыгармачылык болуп калды. Ошон үчүн ошондогу ырларым бар. Ошолорду тамашалуу ырлар, эми сүйүү жөнүндө, ата мекен жөнүндө көптөгөн ырларым бар. Ошолорду баягы ырдайын деген максатым бар да, мындай карап отурсам ошол ырлар ырдалбай калып кетип атыптыр да. Демек чыга элек дагы көп ырларыңыз бар экен да. Чыга элек көп ырлар бар. Анан эми аларды мен эл арасында ырдап жүрөм. Ошолорду кантип чыгарбай жүрөсүз, ырдабайсызбы, жок, угулбайт го деп калат. Анан эми менде ошондой бир ырлар бар. Анан кийин мен баягы мындай бир өзүмдүн бир немем бар экен, баягы кыялым же жоругум ошо баягы мындан ырдачы дей албайт экенмин да. Анан ошондой мүмкүн ошол ырларды аткарып турган ырчылар, аткаруучулар чыгып калар деп жүрөм. Эгер сизден уруксаат келип сураса бересиз? Берем. Жакса, себеби дегенде жагыш керек да. Туура келиш керек. Негизи эле оон деп калбадыкпы? Оон кандай учурда келет, агай?
баягы жөн эле келе бербесе керек да. Оон деген жөн эле да келе бербейт. Нерсеге таасирленгенде. Анан кээде бул мындай да, адам көп нерседе ойлоп жүрөсүң да, бирдеке таасир этет. Мисалы кайгы же кубаныч, ошондо ойлоп жүрөсүң, же бирдеке кайгырсаң, аны биз сөз менен айтып жеткире албайбыз. Ошо ыр менен болсо жакшы жетет, оонур менен. Ошого аракет жасайбыз. Анан мен дагы ошол бир ушундай бир көңүлгө тийген нерселер болсо, Кайгырганда келет сизге. Кайгырганда, анан кийин же болбосо бирөөлөрдүн ушундай сүйүлөрү болот. Ошону китептен окусаң, тигиге туура келип атат, туура бул да жазган турбайбы дейсиң да. Ошондо анан кийин эргип баягы мындай бир экөө келип биригип калат да, минус плюс деп коет го. Ошодон топ чыгат дегендей, ошондой учурларда анан кийин оон жаралат да. Ыр менен. Анан эми биз да канча оон, мисалы акындар жазып кое берет, оонго ылайыктап, өзүбүз дагы оңдоп, анан мындай караганда өзүбүз деле акын болуп баратабыз дейбиз да. Бирок бизди акын деп тааныбайт. Ошо оңдойбуз, анан бизди оончу деп тааныйт да. Ошон үчүн ошондой баягы окуялар болот. Анан ошол учурда жаралат да, баягы кайгы капада. Анан бирөөнүн дагы тагдырын угасың, бирөөлөр жазат ошолорду, жакшы идея экен деп, ошонун негизинде анан оон жаратабыз. Оон жаралат экен да. Келиңиз агай, анда сөзүбүздүн башында эле сизди ырдаталы. Ырдатпасак болбойт. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз бизге? Азыр мен эми мен да бир Фатима Асанова деген бир эжеке менен жолугуп калдым да, Капыстан. Анан жакшы эжеке, азыр 70 аяп баратат. Ошол эжекенин бир алыста жүрдүм дейт, баягы компанияларда иштеген экен, чет мамлекетке бардым дейт. Ушул жерде жүрүп дейт, мен Кыргызстан кандай кооз сонун экенин билдим дейт. Анан канча сонун кооз жерлер бар дейт. Ошонун бир сөзүнө неме кылып, идеясы жагып калып, анан ошого бир оон жараттым эле, бул жаңыр. Ошону ырдап берейин, эфирде мындай ырдап элек да. Аракет кылып мындай. Ошону бул Алтын жер деп атаптыр да, ошону сиздерге баягы тартуулап ырдап коеюн. Асманга куму учкан чөлдү көрдүм, андагы жашап жаткан элди көрдүм. Канчалык урмат сыйды көрсөм дагы, кыргыздай айкөл элди, кыргыздай айкөл элди эч көрбөдүм. Арытып узак жолу бастым, суу кечип бийик бел аштым. Сагынып туулган жеримди, алтын жер сага ыр жаздым. Алтын жер сага ыр жаздым. Токою көк мелжиген жерди көрдүм, океан мелмилдеген көлдү көрдүм. Канчалык суугум артып көз артсам да, кыргыздын көлдөрүндөй, кыргыздын көлдөрүндөй көл көрбөдүм. Арытып узак жолу бастым, суу кечип бийик бел аштым. Сагынып туулган жеримди, алтын жер сага ыр жаздым. Алтын жер сага ыр жаздым. Турмуштун ысык сугун татып көрдүм, жашоодо дала элди жерди көрдүм.
Бирок да эч бир жерден кездешпеген алтын жер Кыргызстандай, алтын жер Кыргызстандай жер көрбөдүм. Арытып узак жол бастым, суу кечип бийик бел аштым. Сагынып туулган жеримди, алтын жер сага ыр жаздым. Алтын жер сага ыр жаздым. Арытып узак жол бастым, суу кечип бийик бел аштым. Сагынып туулган жеримди, алтын жер сага ыр жаздым. Алтын жер сага ыр жаздым. Алтын жер сага ыр жаздым. Керемет агай. Сиздей залкар таланттарыбыздын ушундай чыгармаларын укканда чындыгында мындай башкача болуп кетебиз, сыймыктанабыз. Агай, анан сиз сахнада 35-40 жылдай болуп калды, сахнада жүргөнүңүзгө. Анан ошол аралыгында ысыгы дагы, соогу дагы болду дегендей. Анан келиңиз, ошол күндөргө кайтпайлыбы? Кандай учурлар болгон? Балким кызыктуу учурлар эми көп эле болсо керек. Ошо сен айткандай эми ар бир адамдын башында ысык суук болот деп ойлойм. Анан ар бир адамдын кичинекей болсо да кумурсканын да бир каршысы болот дейм. Ошон үчүн залкар биздин агаларыбыз, эжекелерибиз баягы чыгармачылык угуп калабыз. Ошолор дагы көрө албады, бул пут тосту деген учурлар болот да. Ошону ким тосту, аны эч качан айтылбайт экен да. Себеби дагы ошол киши дагы пут тоскон кишилер дагы алардын да балдары, туугандары болот экен. Ошон үчүн ойлондум эмне үчүн адамдар бири-бирине пут тосот. Себеби пут тоскон, бул көрө албаган, бөлүнүүчүлүк, баягындай бир кыргызда орго тууганчылык болуп кетет, мындай болуп жердешчилик болуп кетет. Ошондон кийин бири-бирибизге каршы жасай турбайлыбы? Анан ошондой учурлар бизде да болду да. Эми аларды мынтип бетин айтсаң болбойт экен. Эмнеге бетин айтпайт деп ойлосо, көрсө алардын бала чакалары, балдары, келинчеги, туугандары жакшы адам экен да. Көрсө алар жакшы болуп барат үйүнө, жумушка келгенде көрө албай коет экен. Мен ошолорго эле баягы кесиптештериңизден деле болгон. Кесиптештерден болот. Ошолорду эми айтсаң, сен кайра жаман көрүнөт экенсиң дейт. Ким эле атасын жаман дейт, ким эле апасын жаман дейт. Ошон үчүн эч качан айтылбай, адамдын ичинде гана калып кетип турган нерсе болуп калат экен дагы. Ошон үчүн карама каршылык болот экен дагы. Ошондойлор болду. Мисалы, менде да деле каршылар болду. Мисалы, мага эмне үчүн каршылык кылыш керек? Мисалы, мен бай болбосом, болгону чыгармачылык адам болсом, ошондо дагы чыгармачылыктан байсыз дагы. Мен жан дүйнөм, көкүрөгүм бай деп эсептейм. Себеби ошондой жан дүйнө, көкүрөгү бай адамдар баягы мындай караганда узакта жашайт экен. Себеби деген аларда чындыгында Кудайдын жолунда дагы деп коет го. Мүнөзүң жакшы болсо, бирөөгө жаманчылык жасасаң өзүңө кайтат. Ошон үчүн ошондойлор болду, карама каршылыктар. Кантип жеңдиңиз агай? Ошолорду эми деген өзүбүз Кудайга ыраазы болобуз, өзүбүздүн жакшы мүнөзүбүз менен, чыдамкайлыгыбыз менен. Анан бирөөлөр жакшы адамдар бар да, алар сага күзгү болуп берет да, сен жакшысың, сен ушундай чыдамдуусуң, сен деген ушундай чыгармачылыгың, сен деген ушундай мүнөзүң бар деп, алар сага баягы шыкак деп коет да. Улам баягы күзгүдөн көргөндөй болуп турасың, туура жолдо кетип атат экенмин. А кээде мен үчүн ошондой болбойм, мен деген баягындай алдым жуттум, кирип бара турган болбоймбу деп да ойлойсуң. Бирок сенде ал жакта мүнөзүңө жарашпайт да. Себеби сага Кудай берген ошондой мүнөздү берип койгон. Ошон үчүн. А бирок жанакындай каршылар курчуткан менен убакыттан алдыртат да. Мисалы, менин бирөөлөр айтат, атама дегенлериңиз менен калдыңыз ана. Чын ошолорлар чыгып келатканда мени дагы ошо теледе айтышкан. Ушу келип эмне үчүн эле чыга берет, эмне үчүн эле мынте берет. Мен туура эмес телеге кирип алгам да. Мен ошо жерде иштеп калдым. Ошон үчүн ошондой каршылыктар болуп отуруп, чыгармачылыгымда меники артка тартылды да. Болсо көптөгөн оңдор бар эле, уккандар жакшы дейт, а бирок баягы чыкпай калды дагы.
шар менен кошо кетиш керек эле. Кийин мындай болуп артка тартылып калат экен. Ошонусу жаман экен. Убакыттан уттуртат да. Бирок ошого карабай агай сиздин кыргыз эли өзгөчө талант катары баалап келет эмеспи? Рахмат. Анан Атама деген чыгармаңызды айтып калдыңыз. Чындыгында өзгөчө мыкты чыгарма болгон. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Атама деген чыгарма мен биринчи Бишкекке ошо жаш кезибизде келгенде ошондо чыккан. Себеби дегенде мен атам мектепте директор болуп иштейт эле, 55-ке чыгып калып, эң улуусу үйдө менмин. Анан ушу кышта келдим эле, жазда ушундай пенсияга кетип атат, Тоолу район, Алай районунда. Анан ошондо эми баягы жаштар келсин тигип деген аны көрсө 55 жаш экен, толуп турган учур экен да. Анан ошондо да иштемесе болмок экен. Анан атам келип эле кой ушундай деп атат. Кеткиле дегендей кылды, кетейин. Анан кетип ошо мен баягы дароо срочно деп коет, ошо чакырып калган. Ошондо мен эмне деген белек кылып барам деп, эми келгенде өзүбүз араң келсек кыйынчылык учур. Ошондо анан мен ойлодум, мен ончо болсо ошого даңкта ырдап барайын деп туруп, анан эртеден кечке жумуштан кетпей деп анан баштап. Себеби биз жаш кезибизде ошо айтчу эле апам, ушундай тамак жеткирип бер, чай жеткирип бер, ошону кечке ачка жүрөт тигиби деп. Анан ошондо жакшы иштешет эле. Баардык эле адамдар жакшы иштешет эле. Себеби менин атам эмес, менен башка бирлердин аталары да ошондой иштешчү да. Ошо закон ошондой болчу, кечке иштешип ушундай жакшы иштешчү. Анан ошондо мен ошо атама арнап ошолорду жараттым эле. Анан мен мындай жаратып барырдасам, кийин ошол жерде элдер жакшы кабыл алып, андан кийин анан тарап кетти. Тарады да. Ошентип мен белек кылам деп атып атама, бул аталардын касиети болуш керек. Ошентип атама дегенди жарап кылгам. Сөзү дагы, оон дагы өзү таандык болду. Анан ушул Атама деген чыгармага клип тарттыңыз дагы. Ооба, клип тарттым. Анда дагы ошо биринчи ал учурда ошо кийим да жок, алмаштырыла десе ошондой болот эле да, башка бирөөнүн кийимин кийип мен берейин кийим деп ошентип тартылганбыз. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүз өзгөчө сонун уланууда. Ал эми Өсөр Козуев агабыздын Атама деген чыгармасын сөз кылып калдык. Алдыда клибин көрүп алалы дагы, андан соң маегибизди уланталы. Geçke cumuştan gitpey, el üçün işte tamakta içpey, halkımdın işi cılsa devalara, kalıkpay oyla biz dedin ayla, kalıkpay oyla biz dedin ayla. Akçaçın üzürlü emgek çönele gelbey, unutu büyüdü berili bişke, haytasın uygu daima geçti, haytasın uygu daima geçti. Sağa amandık diler, çolungu jolda baldarım geler, zalkaro yakılmasatın aytkan, karanın bizge güç kuvvet verir, karanın bizge güç kuvvet verir. Hürmet görüp uzaka yaşap, yurtundan uzak görünüz emin, emgeginden tapılganın aytıp, ardaktab jürsün ayıldın eli, emgeginden tapılganın aytıp, kadırlap jürsün kırgızdın eli,
Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Агай, мына клипти да көрүп алдык. Чындыгында жакшы өзгөчө тартылган. Келиңиз эми ушул клипке токтололу. Тартылышы, ушул клип боюнча айта кетсеңиз. Ушул клипти тартабыз дедик, эрде жакшы кабыл алып мындай ишенип калдык да эргачы. Клип тартайлы эми, учурда мындай. Өзү тарап кетти. Ооба, эрде уже жакшы кабыл алышты да, сонун экен деп анан клип тарталы деп аракет кылып эми ошондой баягы умтулуш керек экен. Анан кийин ошо биздин Эсенголова деген ошо бизде иштейтилер, ошол келип сүйлөштүк, эми аракет кылып анан ортосунда көптөгөн бир күн күтүп эки күн анан бу жерден тарта коелу деп анан кийин 8 микрорайондун аягына барып бир тартканбыз. Анан кийин ушул өзүбүздүн мына драм театрдын жанынан анан эртеси ушинтип анан кийин тартканбыз. Эми баягы клипте баягы аталар болуш керек да. Анан ошо бакта бир аталар неме ойноп отуруптур. Шашки шахмат ойноп отурган экен. Анан ошол жерден эле бир кыргыз киши эле, бир эле кыргыз киши бар экен. Анан небересин эчиткем, ошону тартып, мындай ошо киши бар. Анан кийин баягы орустар менен ошондой тартылып калды. Анан кийин эле тамашалап айтып жүрүшпөдү. Кыргыз жок, орус тартып калды. Эми баягы клипте ошондой болуп калды. Эми жанталашкан жерде эле кармандар табылып калып атты. Ошолор аталар ошо кыргыз киши дагы неме болду, анан шахмат ойноп отурган орустар көрүнүп калды. Мен ошондой тартылып калган. Анан муну жаңыла бул башка тартыш керек деди. Анан мен бир туулган күн деген ырым чыккан. Ошо дагы улам кайра кетип атканда баягы тартыла калып чоңураак кийип, анан кийин бутубуз балчыгыраак болуп калган экен. Ошону башка тартам деп туруп, анан ошол ойдон туулган күн тартылбай калды. Себеби дегенде бир ишти жасаганда аягына чейин кетиш керек экен да. Кайра талаган болбойт экен. Мен ошону түшүндүм дагы. Ошол боюнча клибибиз калган дагы ошолор ошо таркады да. Атама дегенирчи. Ошон үчүн атама дегенирди дагы алып башка тарт дедилер. Анан мен түшүндүм дагы, тартса болбойт экен, башка болбой калат экен. Эл биринчи көргөнүн кабыл алып калат экен дагы. Ошон үчүн ошол ойдон калган да клип. Анан кийин башка тарт деп атып, ошол кийин ошондой болуп клип дагы жок болуп кетет экен. Ошол эле клипти азыр жаңылантып тартайын деген оюңуз жок да? Мени деген айтышты, коммерческий каналдагы кайра ырда башкача ырдап тартыл дедиле. Аны ырдайм дегендер көбөйүп калды. Аны калп айтпасам 7-8 адам ырдайм деди. Кээ бирөөлөр мен өзүм автордун кубулуна толбой атат да. Мен бул деген баягы мындай сынган ритм деп коет. Созгон жерин созбой турган жерин созуп атышат да. Өзгөртүп. Анан кийин бул ошого болбой атат. Мен дагы таң калам. Өзүм кичинекейимде ойлочумун. Мен ырларым ушундай ырдаганда эл мындай кыйыныраак ыр болсо, укса дагы кээде татаалыраак болуп ырдаса деп калчумун да. Мындай карасаң оңой эле ыр, ошол ырды ырдай алышпайт да. Таң калам. Мындай караганда. Себеби дегенде мен ушул созбой турган жерин созуп турган жерин созбой коюшат. Анан ошол үчүн ушул клипти дагы бирөө жакшы жасап, дагы ырдаса, неме ырды дагы бирөө адам мындай чыгат да. Бирок азырынча андай аткара албай жүрөсүз. Уга албай жүрөм. Анан ошон үчүн мен өзүм ырда десе болбой, элге жараткандай ошол аткаруучулар ырдасын деп туруп мен ырдабай жүрөм. Эми сиздин дагы купуңузга толгон бир ырдай турган чыгармачыл инсандар да чыгып калат да. Ошолорду күтүп жүрөм да, ошол күтүп жүрөм. Жаңылантып чыгарса. Анан агай, ушул клип жөнүндө да сөз кылып атпайбызбы? Эмнеге өзүңүздүн атаңызды тарткансызбы бул клипке? Мен ошондо баягы биз жаңыдан жумушка кыйналып, жете албай, ага кичине болсо да төлөй албай жүрүп, анан кийин бир атамы өзү камерамен тартып ортосуна коштук эле. Анан кошуп, анан тартып, ошо көрсөтөйүн деп атканда, ошол 6-күн атамарына беребиз деп атканда, 6-күн заказ бердик да, бияка деген эми баягы коммерческий каналдан берип коюп көрсүн десек, өзү атам ооруп атты эле, ошо 5-күн өтүп кетпеди. Көрбөй. Бир күн калган өзүм. Көрбөй калды. Көргөн жок. Өзүм кошулган клипти көргөн жок. Ошо 5-күн өтүп кетти, 6-күн берилди да. Ошондой. Бирок ырыңыздын атын укканда, угуп, кубанып, баардыгы жакшы ушундай сонун деп атам көп угуп жүрдү өзүчү. Бирок өзү коштук эле да ооруп атат.
өзү көрүп койсун десек ошондой көрбөй калды. Бирок агай клипте тартылып калыптыр да. Тартылып калды, Жакшы. тартылып кошулду. Келиңиз агай, дагы сизди ырдаталы. Бүгүн сиздин ырларыңызды көпчүлүк дагы күтүп, баягы көрөрмандарыңыз дагы уккусу келип калды да. Келиңиз, кайсыл чыгарманы аттап бересиз? Анда эмесе мен дайым эле ошо атама деген ырды ырдап жүрөм. Сурашат ошо элге рахмат. Эми мен дагы мына Мээркан Токсобаева деген эжекебиз бар. Баягы деле барып келдик, жакшы өзү 70-ке барып калса да сүйүү ырларды жакшы жазат экен. Ал кишиге чет мамлекеттен Өзбекстан, Казакстандан ошолордун баардык тутташтарына мен ошол Мээркан Токсобаева эжеке канча жылдан бери жолугуп ошолордун ошо эжекебиздин кечиккен махаббатын деген ыры бар эле. Ошону ырдап берейин. Өзүңдү алыс жактан издеп жүрсөм жанымда жакын жүргөн турбайсыңбы жабыркап жалыныңа жалгыз күйсөм жатыркап жапан талдай муздайсыңбы ардактап ар сабына атын кошуп арнаган ырларымды ырдайсыңбы аздектей байдай тонук арзу берсем ай мөлмөл албай коюп кыйнайсыңбы мен сени кумарланып сүйүп жүрсөм меримиң төгүп көңүл бурбайсыңбы кейиткени кайрылбаган сезимдесем кечиккени махаббатым турбайсыңбы кейиткени кайрылбаган сезимдесем кечиккени махаббатым турбайсыңбы кеч калган махаббатым турбайсыңбы Керемет агай, керемет. Агай, менде бир суроо жаралып кетти да, мына ушунча жылдан бери сахнадасыз, оондорду жаратып, ырларды жаратып келесиз. Анан эл сизди мындай күтөт да, жеке концерт берүү планыңызда барбы? Деги эле жеке концерт болбосо дагы мындай чыгармаларыңызды топтоп бир өзгөчө бир элге ушундай арнап берейин деген бир кече деп койсок болобу, ушундай уюштурайын деген пландарыңыз барбы? Туура айтасың. Неме мен дагы кана 3-4 жыл өтүп кетти, бир концерт койгонмун. Ошондо немеде драм театрда койдум. Анан кийин эми дагы пландар бар. Анан чыгармачылык адамдарда азыр эми продюсер деген болуп калбады. Илгери биз мурдараак
өзү чуркап ошого үйрөнүп калыппыз дагы. Продюсер деген баягы өзүбүз болуп өзүбүз ошондон анан кыйналабыз да концерт койгондочу. Ой, биякта ырын калып, нар жактагы эле баягы уюштуруу немелери, иш чаралары кыйнап коет деп анан кийин ар бир концерт койгон сайын эми болду ушундан кийин койбойбуз дейбиз. Анан кийин 1-2 жыл өткөндөн кийин кайра коебуз дейбиз да. Андай пландар бар. Кудайга шүгүр. Себеби дегенде ошондой ырларды, жаңы ырларды элге тартуулап туруш керек экен. Анан чыгармачыл адам көрүнүп туруш керек экен. Себеби эл күтөт турбайбы? Анан мен деле кыйладан бери көрүнбөй калдым эле дей беришет. Ар жерге барсаң эмнеге ушинте берет? Мен анан айтып калам, чын эле бизди тааныбай калды десең, уже таанышат. Көчөдөгү эжелер бар. Эми базарга барып калабыз. Анан ар бир ушундай барганда эле качан концерт коесуң? Анан биздики болду. Эми биз мындай кетебиз. Улуу болуп калдык. Жаштар бар ырдай берсин десем, эмнеге ырдай берсин? Силердики сонунда, силер деген элди ырдайсыңар да, бизге ылайык да ырдабайсың деп кайра алар бизди мындай урушат. Чык ырда дешет. Анан ошо эжеке агайларыбызга рахмат. Бизди угуп, силерге рахмат. Ошондой неме кылып баягы чакырып жоктогончу. Сени сурай турган киши барбы дейт. Ошо элге рахмат айтыш керек, сурап турат да. Чыкпайсың, ырдабайсың деп. Ошон үчүн эл бизге деме берчү болот ушу мындай моралдык жагынанчы. Ошо ыраазы болосуң. Демек алдыда планыңыз бар. План бар. Жакшы агай, ошол күндө дагы ушундай сиз дагы бир ушундай жакшы жаңылыгыңыз менен биздин студиябызга келип, ошол жаңылыгыңыз менен да бөлүшкөнгө да алдыда аз калды десек болот, ошол күн насип болсун. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз агай. Жарым сааттык эфирибиз ушундай бат эле өтүп кетти. Болбосо сизге кечке ырдатып, ырларыңызды угуп эле отура берсек. Анан бүгүн биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө сизди куру кетирбейбиз. Биздин ушул демирчүбүздөн пияла чайы белеке. Ал эми ошол менен бирге кружка чайы. Кружка. Анда эмесе ушу рахмат силерге дагы. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүзгө ушу үйүңүзгө алып барып, пияла чайын демдеп, анан бүгүнкү берүүнү ар дайым эстеп жүрүңүз. Сизге эркин микрофон берейин. Эсте каларлык болду. Чындыгында таза чай ичиш керек экен. Азыр баардыгы таза ичиш керек. Ошон үчүн мына пияла деген чайды биз дагы көрүп жүрөбүз, бирок мен эми көрөм, барып туруп ушу чайды реклама кылып атасыңар, ушу чайды алып ичкиле демекчимин. Анда эмесе кыргыз элибизге мен айттым, чындыгында үйдө дагы ар бир адамдын ортосунда, эки адамдын ортосунда дагы ынтымакчылык болуш керек. Кыргыз элибизге ынтымакчылык, анан тынчтык. Эгер тынчтык, ынтымакчылык болсо өнүгө өсөт экенбиз. Бири-бирибизди түшүнүүчүлүк, анан токчулук, анан бир жагдагы сыапкорчулук болбосун деп ойлойм. Кыргыз эли байый турган, жан дүйнөбүз байый турган элбиз. Бирок биз деген кээде өтө чачылып кетет экенбиз. Ошон үчүн ар бир нерсени барктай билели, кыргыз элибизде тынчылык болсун. Кыскасы, ойлогон тилек максаттарыбызга жетели. Кыргыз элибизге аябай чоң бакыт, анан өнүгүү каалайм. Рахмат агай, дагы бир жолу сизге терең ыраазычылык билдирем. Сиздей залкар таланттар биздин кыргыз элибизге керек. Абдан ырларыңызды чынында сүйүп угабыз. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик. Силерге да 7-каналдагы өнүгүү өсө бергиле. Силерге дагы ийгилик каалайм. Эсте калар күн болду. Мындан ары да силер чоң 7 деген атыңар бар. Эң сонун сан бардыгы жакшы көрүшү керек. Силерге дагы ийгилик. Рахмат агай. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө талант, ырчы, огончу Өсөр Козуев агайыбыз болду. Өзгөчө сонун маек болду деген ишеничтемин. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.